Ассаламу алейкум. Мен шоқт қылған екі жігіт жөнінде айтқым келіп жатты. Құрал жана Қайрат экөө жөнүндө. Чынын айтсам мен булардын ырларын деле укпайт экенмин, анткени дегеле мен урукпаганыма көп жыл болуп калды. Бирок аябай суктанаарлык бир момент бар экен. Эл ошол эки жигитке сын пикир айтып ушуларды урушуп атат. Силер кылганыңар туура эмес деп. Эмнеге? Караңыздар. Бүгүнкү күндө 30 миңден ашык эрге тийген эркектер бар экен Кыргызстанда. Кыргыздар 30 миңден ашык өздөрү мактанып жүрөт да, бизге окшогон жыртыктар бар, 30 миң ушундай голубойлор бар бизге деп мактанып жүрүшөт. И дагы бир канча миң үйлөнөм деген лесбиянка кыргыз кыздары бар. Мен тоба кылдым, алардын да бир кезде ата бабалары мусулман болгон, балким молдолору, алымдары болгондур. Ошого карабай, мына ошолорго bir adam bir nesi de айтпайт. Се алар елден чыгып калган. Элге бар бир алардын эмне болгону. А бул экөөсүнө эл сын пикир айтып атат. Силер туура эмес кылдыңар, силер мунуну мындай кылбашыңар керек болчу деп. Мунуга мен сүйүнмөкмүн. Эгер эл мени урушса, демек мен элге бир баам бар экен. Эл мени баалайт экен. Эл мени күзөтөт экен. Мен элдин назарында экенмин. Айдер радиосу жок, койдер кожосу жок, бир дабдырап калган нерсе эмес экенмин деп сүйүнүп, ушу пөтөңдөп калмакмын деп эсептейм да. Булар жанагы өлөм деп коркутат деген кыздай болуп, кайра алсаң ала бер, эмне кылсаң ошого кыл, мага силердин оюңар бар бир дегени, жигиттер, жөнсөңөр элден чыгып калып дегенде, рахмат дегиле элге. Рахмат, эл бар экен, бизди ушинтип катабызды көрсөтүп койдуңар, жанагындай мүдүрүлбөс туяк болбойт, биз туура эмес кылып коюп турбуз. Эми кылбайбыз экинчи болду, биз да накты баалайбыз деп кайра элге кирип кетиш керек жигиттер. Сыйлык боюнча айтайын дегеним, кайсыдыр бир учурда менин бир жетишкендигим болсо, мамлекет ошо менин жетишкендигимди баалады. Бул факт. Менин жетишкендигим бааланды. Аны кийин, убакыт өткөндөн кийин кимдир бирөө менин ишимди туура эмес таап деп туруп таап, анан менин жетишкендигимди белгилеген мамлекет берген сыйлыкты тартып алам дегени күрөшүш керек муну менен. Сен ким болуп калсың, менин сыйлыгымды сен бердиң беле. Мага ошол кезде мамлекет берген деп мен бул сыйлыкты креслодо отуруп алган эмесмин. Мен эл кыдырып жүрүп, укпаган сөздү угуп, жебеген оокатты жеп жүрүп алганмын деп алган сыйлык үчүн күрөшүш керек да жигиттер. Мен алсаң ала бер дегенде демек оңой келип калган окшойт деп коем да. Ал сыйлык деле ушул мамлекеттин силерди таналганы да. Аны силер таналганына күрөшпөйсүңөр. Кандай алсаң ала бер деп. Жана бир аз жеңилдик болду окшойт жигиттер. Ошондуктан тез аранын ичинде мен деле жагымсыз да, элдин баары сени сындап атса, урушуп атса, урушуп аткандардын ичинде ар түрдүү бар да. Сен тоготпогонуң бар, сен адам ордунда көрбөгөн бирөөлөр бар, маңкасы бар, чоңкосу бар, ар кимиси бар, сени тилдеп атса, албетте текеберлигин козуйт, мен түшүнөм. Бирок ушунун баардыгы эл деп аталат. Айланып кетейин эли журт, бизден кетиптир, кечирип коюңуздар деп, андан эр жигит пас кетпейт, тетирисинче элдин назарында экендиги менен сыймыктанып жашаса, эл ичинде калат. Оюм ушундай. Биринчиси, эл демек бизге сын пикир айтып атса, элдин ичинде экенбиз. Кудайга шүгүр дейбиз. Экинчиси, жеткен жетишкендигибизди ким болбосун жокко чыгарам десе күрөшөбүз. Жокко чыгартпайбыз. Оюм ушундай. Рахмат.